Бүгүнкү алгачкы сонун подкасттын коногу болуп турганыбызга биз дагы кубанычтабыз. Мектепте дагы мугалим болуп иштедим, 4 жыл мугалим болуп иштедим. Ошол күндү эстеңизчи, Кыял мырза. Ошол күндү эстесем, чынында ыйлагың да келет, бир жагы күлкүң келет. Чалкасынан жаткан жигит жан башынан жатып калды. Анан вот ушул жерге жатасың деди. Вокзалда иштедик, ресторандарда иштедик, стройкаларда иштедик, грузчик болуп. Анан ал жерге кээде бомждар келип жатып алат, мен келгенче чейин, жумуштан келгенче чейин. 3 ай ооруп, уже жатып, ушунчалык кыйынчылыкта карыз болуп кеттим. Эң биринчи менин бизнесим туалет бизнес болгон. Мектептерде окуучуларга атаңыздын атына стипендия менен баштаган экенсиз да. Кайрымдуулук жасаш үчүн бай болуштун кереги жок. Ошолордун баары этап менен өтүп, Москва көз жашка ишенбейт деп бекеринен айтылбаган сөз экен да. Бунун баары сиздин мисалыңызда мен көрүп атам да. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Маанайыңыздар сонунбу? Анда эмесе биз сиздер менен алгачкы жолу сиздердин маанайыңыздар сонун болсун деген максатта сонун подкастты баштайбыз. Подкастты мен журналист Гүлжан Ажыматова алып барамын. Ошондой эле бүгүнкү биздин алгачкы берүүбүздү биз Россиянын Борбор калаасы Москва шаарында тартып жатабыз. Биздин эң алгачкы коногубуз өзүнүн эң сонун башынан өткөн окуялары менен айтып берет. Бул биздин Кыялбек Калбаев мырза болмокчу. Кыялбек мырза, саламатсызбы? Маанайыңыз кандай? Саламатсыздарбы? Жакшы, сонун маанайлар. Кудайга шүгүр, өтө сонун маанай. Аябай сонун. Биздин подкасттын алгачкы тартымын биз ушул Москва шаарында жана ошондой эле сонун подкаст деген аталышта тартып жатабыз. Маанайыңыз сонун болсо, анда биздин бүгүнкү подкастты баштайлы. Баштайбыз, баштадык. Аябай жакшы. Кыялбек мырза, биздин подкаст кандай максатта тартылып жатат? Мен эң алгачкы берүү болгон үчүн сизге дагы айтып өтөйүн. Негизи эле өзүнүн башынан оор кыйынчылык күндөрүн өткөрүп, андан кийин ушу сонун жашоого кантип келди? Ушул кыйынчылыктарды, турмуштун оор кыйынчылыгын ишкердикте болобу, кайсы бир кесипти аркалап келеби? Ошолордун артында анын үзүрүн көрүп жаткан инсандарды биз подкастка чакырабыз. Бүгүнкү алгачкы сонун подкасттын коногу болуп турганыбызга биз дагы кубанычтабыз. Сизди ушул көп жылдардан бери Москва шаарында миграциянын агымында, ишкердикте, ошондой эле меценат катары жүргөнүбүз жөнүндө бизде маалыматтар бар. Анда эмесе бүгүнкү подкастта ушул сиздин басып өткөн жолуңуз тууралуу баарын чогуу кенен кесири жакшы маанайда сүйлөшсөк. Миграциядагы жол качан, кантип башталды эле, Кыял мырза? Арбаңыздар, урматтуу уюткулуу кыргыз калкым, урматтуу сонун подкасттын негиздечиси Гүлжан, сиз дагы куш келипсиз Москвага. Бул дагы жараткандын буйругу, буюрса мен ошол миграция боюнча айтып берсем, эң биринчи 2005-2006 жылдары Кыргызстанда негизги миграция агымы өтө күчөгөн маал болчу. Биз дагы ошол агымга туш келип, ошол 2005-2006 жылдары биз миграция агымы менен Москвага жараткан буйруп, Москвага келип калдык. Кандай болду? Миграция агымы Кыргызстанда чынында турмуштун ар түрдүү абалдары, турмуш дагы бир көп себептер менен келип калдык. Мен өзүм Кыргызстанда ошол университетти бүттүм. Мен өзүм мугалим, англис тил мугалимимин, переводчик англис тил мугалимимин. Кийин университетте окуп жүрүп, совместно чогуу мектепте дагы мугалим болуп иштедим. 4 жыл мугалим болуп иштедим. Чынында Кыргызстанда ошол убактарда жашоо кичине кыйын болуп турду. Анан кийин биз ошол миграцияга чыкканга туура келди да. Мектепте иштеп жүргөндө, университетте окуп жүргөндө чынында ушунчалык кыйын убактарды өткөздүк. Жол кирелерди таба албай, университетке келиш үчүн жол кире жок, кээде кыйналып ушундай акчанын эмеси болду да. Ушундай көйгөй болуп, маселе болуп турду да Кыргызстандачы. Кийин мектепке келгенден кийин мектепте айлыкты 500 рубльден айына 500 сомдон, 600 сомдон бир айына ошондой айлык алып аттык да.
ошол кыйынчылыктарды башыбыздан өткөзүп анан кийин бул ошол кыйынчылыктарды башыбыздан өткөзүп кийин анан кийин миграцияга келип ушул жерде Москвада эме кылып калдык. Ошол 2006 жылдары болчу. 2006 жылы ошол май айында ошол убактар азырга чейин эсимден кетпейт. Ошол күндү эстеңизчи, Кыял мырза. Ошол күндү эстесем чынында ыйлагың да келет, бир жагы күлкүң келет. Ошол 2006 жылдары май айында келип, ошол Кыргыз Москвада ушунчалык суук маал болчу. Ошол маал ал маалда миграцияда Москвада деле өтө кыйын текшерүүлөр көп болчу ал маалда. Анан ошондо биз самолет менен учкан убакыт жок болчу да, ал жакта акча деле жок болчу самолет менен учканга. Поезд менен келип калдык. Поезд менен келип Казакстанда текшерүүлөрдөн өтүп, анан кийин поезд менен келип Казанский вокзалга келип, ошол жылдары келип, анан бир тааныштар аркылуу бир квартира таап барып, анан кийин ал маалда ошол метро ВДНХда квартира берет экен, бир эже. 2 комнат квартира экен. Квартиранын ичине кирип анан эже менен сүйлөшүп, эжеке, местаңыз барбы квартирада десем, эжеке уже ошол маалда уже акча көп таап калган эже окшойт да, негедир мындай сүйлөшкүсү келбей, бар деп мындай мындай кабыл албаган интонация менен сүйлөшүп, анан кийин кир деп, анан кийин баягындай приказный тон менен ушинтип сүйлөшөт экен да. Анан кийин кир, комнатага кара деди. Анан кирип карасам 26 бала жатыптыр бир комнатта. Анан кийин место жок экен го десем, сага кандай место керек? Ну, четте место турбайбы дейт. Анан кайсыл место десем, четте бир жигит жаткан экен, ал жигит чалкасынан жатыптыр монтипче. Анан кийин, ну, уктап атпайбы жигит десем, жок, ушул жерде место бар сага деди. Акырын ылдый жактан келип туруп бутуна бир тепти эле, ал жигит, чалкасынан жаткан жигит жан башынан жатып калды. Анан вот ушул жерге жатасың деди. Анан кийин, ушул жер местамы меники десем, ушул жерге жатасың деди. Анан кийин ошол жерге жатып, ошол түндү өткөзүп, анан кийин значит, бул жашоо, бул Москва биз ойлогондой эмес экен деп, анан кийин ошол жерде кыйынчылык жашоо ошентип башталды. Анан кийин ошол жерде баштап, анан ошол тааныштар менен, балдар менен таанышып, ошол жерде грузчик болуп иштеп баштадык. Вокзалда иштедик, ресторандарда иштедик, стройкаларда иштедик грузчик болуп. Анан кийин акырын ошол жашап жүрдүк. Анан жашоо ушунчалык бүт нерсеге көндүрүп коет. Ага да көнүп калдык да ужечи. Анан жашап жүрүп, анан кийин кээде кидала кылып таштады. Уже ошол бир жерде иштесек, акчабызды бербей койду. Анан кийин уже бир айга уже бизди кидала кылып, бир ай акчабызды бербей койду. Анан кийин уже көчөгө чыкканга туура келип калды. Анан кийин сумкамды алып алып, анан көчөгө чыгып жер издедим. Эч квартира жок. Акчаңыз жок. Акчам жок. Анан кийин жумуш издедим. Жумушка барсам, ар жерде 100 сом, 200 сом гана берет. Анан жумуш жасап коебуз. 100-200 сом калтура иштеп жүрдүк да. Анан кийин кайсыл жерде вокзалга барсак, вокзалдан куйт, милициялар башка жака куйт. Анан кийин ошол жерде бомждар менен, анан кийин бир бомждар жаткан баягындай теплотрасса кеткен турбанын түбүндө жатышат экен. Анан кийин ошол жерге барып, анан кийин ошол жерге барып көп күндөр ошол жерде түнөп калып аттык. Анан кийин мен бир жерди сонун кылып, өзүмчө уютный кылып, өзүмө үй кылып алганмын. Анан ал жерге кээде бомждар келип жата алат, мен келге чейин, жумуштан келге чейин. Анан келип, бир күнү келдим дагы, анан бир бомжду катуу жан башына катуу тебип, анан кийин кууп чыктым ал жерден. Сиздин ордуңузду алып алганда? Менин ордумду алып алган, менин ордума жатып алган экен. Анан кийин ол жерден кууп чыгып, анан бомждар менен ошол жерден анан скандал болуп, урушуп кичине, анан кийин ал жерде анан өзүм үй кылып алганмынчы. Ошол жерде жатып, анан кийин где-то бир айча, 2 айча жашап калдым ал жерде. Анан кийин Ошол убакта эң жайлуу жай ошол жер болгон экен да. Эң сонун жай болчу да. Себеби жууна турган жер жок болчу. Анан кийин кээде
кээде бир ошондой жерлер бар болчу да, жууна турган жерлер, душевойлор, ошол жерге барып жуунуп келчүбүз да, ошондой кыйынчылыктарды баштан өткөздүк. Кийин ошол жерде жүрүп анан кийин стройкада иштедик, электрик болуп иштедим, дворник болуп иштедим. Двордо иштеп анан кийин кичине ооруп калдым ошол маалда. Анан кийин бир квартира таап, ошол квартирага жатып калдым. Бир 3 ай ооруп, уже жатып ушунчалык кыйынчылыкта карыз болуп кеттим. Анан кийин ошол Кудайга шүгүр ошондо жакшы эмелер, кыргыздар жардам берип, ошондо кичине эме кылып калдык да, ошондо жардам берип, анан карыздан акырындан карыздарды үзө баштадым. Двордо иштеп, анан кийин стройкада иштеп, акырын уже карыздарды үзө баштадык да. Анан бир тааныш дос бар эле, анан ал айтып калды, биз эме кылабыз, шпаклев кылабыз деп. Анан Арбатта Филипп Киркоровдун 3 этаж зданиясы бар экен. Ал жерге барып Филипп Киркоровдун зданиясын шпаклевка кылып, сонун шпаклев кылдык. Бирок эң жакшы шпаклев кылган биз болуп, анан кийин ошол бизди ошол жерге ишке алып калды. Ошондон кийин акырын ошентип иштеп, акырын уже иштеп кеттик. Баштан кыйынчылык өттү, анан кийин акырын стройкада иштеп, анан акырын документация проблема болчу ошол маалда. Анан мен бир салон красотага, чоң салон красотага анан электрик болуп кирдим, сборщик мебель болуп кирдим, анан охранник болуп бүт 3-4-5 жумушту бир аткарачумун. Анан ошол жерде ошол хозяин, ошол гендиректор ошол эме ФМСте иштечү. Анан ошол жерден ошол аркылуу документтерди ошол аркылуу кыргыздарга жасап берип, законный документтерди жасап калдык. Анан кийин ошентип жардам берип, ошентип эме кылып калдык. Кийин стройкада иштеп калдык, ошентип акча чогултуп, ошол маалда Кыргызстанга дагы вообще канча бир почти 1-2 жылча мен акча жиберген жокмун да Кыргызстангача. Ошентип акча чогултуп, анан кийин эң биринчи менин бизнесим туалет бизнес болгон. Эме жашырыштын кереги жок. Туалет бизнес бул ал маалда жакшы бизнес болчу да. Метродон чыгып келип атсам, ошол жерде туалеттерди мурун метродо туалеттерди коюп бизнес кылчу да, 10 сомдон болчу андачы. Ошондо мен анан бир Молдаванга тааныш эже болчу, чоң аял болчу. Анан ал айтып калды, ошол эме кылсаң, эгер акчаң болсо туалет койсоң, мен иштеп берем сага деп калды. Сизге идея келиптир да. Анан идея келди дагы, анан мен ошол жерге 2 туалетти коюп туруп, анан кийин 2 туалет сразу сатып алып туруп эле койдум. Анан милицияларга акча берем, анан ошол жерде иштетем. Ал күнүнө мага ошол жерден алда күнүнө акча табуу өтө кыйын болчу. Күнүнө 3000ден, 4000ден ошол маалда берчү мага. 3000ден, 2000ден. Киреше кире баштады сизге. Уже киреше кире баштады. Анан кийин уже айына уже жакшы доходторго чыга баштадык. Ал маалда айлык 15 000 гана болчу. 15 000 болуп ушинтип кыйналып иштеп калдык да. Ушул анан Кудайга шүгүр акырындап бизнестерди уже бизнеске уже көз жете баштады. Менин өзүмүн бизнеске чыгым уже мектептен эле башталчу. Мектепте жүргөндө мен өзүм бир нерсе алып сатып ушинтип иштечүмүн. Мектепте жүргөндөчү. Анан университетте жүргөндө дагы уже өрүк кака алып сатып, алма кака алып сатып, ушинтип Тажикстанга жеткизип ушинтип иштечүбүз да, ошол мектепте, университетте жүргөндө элечи. Анан кийин ошол шыктар кийин бул жакка келгенде жардам берди окшойт. Ошентип ошол Москванын кыйынчылыгын башыбыздан ушундай өткөздүк. Действительно, чынында ал убакта милициялар сени коёндой кууп, түлкү карышкыр коёнду кандай кууса, мигранттарды ошондой кууп, жетип кармап камачу да, ошондо маалдачы. Кандай эмелерде жаттык, решеткага алып кирип, милициялар алып келип, акчаң жок болсо алып келип камап, 2 күн камап коет эле. Ошол жерде жатып, анан кийин 2 күндөн кийин чыгып, ушинтип көп кордуктарды көрдүк да, ошол 2005-2006 жылдары. Кийин Кудайга шүгүр, уже акча боло баштап, уже кийин 2007-2008, 2009 жылдары Кудай буйруп, жараткан буйруп, бир дунгандар менен таанышып, эң биринчи ресторан, Москвадагы ресторанды, Сыпкөл деп ресторан ачтым, эң биринчи ресторан ачтым. Кудайга шүгүр, ошондо жакшы, уже ошол этаптан баштап уже жакшы бизнестерге кире баштадым да. Анан кийин бир жылдан кийин таксопарк ачтым.
Менде 2012 жылы уже таксопаркым бар болчу өзүм. Таксопарк ачып уже менде ошол маалда эле 14-15 машинам болчу өзүм. Менчик машинам болчу. Ошол акырындап акча менен чогултуп сатып алып мен арендага берчүм. Анда Яндекс такси иштебечү. Кийин уже бир жылдан кийин уже Яндекс такси иштеп баштап, уже анан кийин таксопарк ачып, уже Яндекске уланып, анан таксопарк ачып уже иштей баштадык. Кудайга шүгүр, азыр жакшы негизги кыйынчылыктардан өтүп, азыр Кудайга шүгүр жакшы бала чакалуу болуп, үй бүлөлүү болуп, Москвада азыр жакшы бакубат турмушта жашап атабыз. Кудайга шүгүр жакшы азыр. Жакшы, Кыялбек мырза, бирок мен көз алдымда сиздин айткан кыйынчылыктарыңыз дагы деле турат да. Ошол сиздин момуштар менен чогуу жашаганыңыз, ошол Филипп Киркоровдун үйүн барып, ошол жерде курулуш иштерине чейин мындай бир колуңуз тийген экен да. Ошолордун баары этап менен өтүп, Москва көз жашка ишенбейт деп бекеринен айтылбаган сөз экен да. Бунун баары сиздин мисалыңызда мен көрүп атам да. Мекендеш ушунча кыйынчылыкты башынан өткөрүп, көз жаш төгүп, жакшы болгондон кийин менин кабарым бар, сиз кайра эле Кыргызстанга салым кошуп, анын ичинен эң биринчи салымыңызды өзүңүздүн жериңизде жана мектептерде окуучуларга атаңыздын атына стипендия менен баштаган экенсиз да. Ушул массалык маалымат каражаттарында азын-улак эле айтылып жүрөт, бирок бул көп жылдан бери бар экен. Анан болгондо дагы такай бир мындай өзгөчөлөнгөн стипендия экен да. Ушул демилге жөнүндө кеп кылсак. Өтө жакшы. Буну мен айтпайм, жараткандын ыраазылыгы үчүн деп айткым келген эмес. Анан бир убактарда мен ошол жөнүндө бир досума айтып бердим да. Досума айтып берсем, эмнеге айтпадың бул жөнүндө? Мага айтсаң мен деле жасамакмын да буну деп айтып калды да. Анан кийин ошондон улам уже мен айта баштадым көп адамдарга, көп досторго. Жайылтыш керек экен. Жайылтыш керек экен. Көрсө, башка адамдар дагы сооп иштеш керек экен, соопчулук кылыш керек экен деп ойлоп калдым дагы. Анан кийин мен ошол стипендия боюнча айтып бере баштадым да көбүнөчү. Анан бул кандай башынан айтып берейин ушул стипендия жөнүндөчү. Мен мектепте иштедим, мектепте окуп жүрдүм, мектепте иштеп жүрдүм мугалим болуп. Ошол маалда бизге стимул берген, бизге мотивация берген эч ким жок болду ошол убактардачы. Биз эгер ошол убактарда жакшы мотивация бере калганда, может быть, биз дагы жакшы жетишкендиктерге жетише элек деген ой калып, анан бул жерге келип уже өзүм эме кыла баштаганда, өзүм акча таап, жакшы уже эме кыла баштагандан кийин мен ойлодум, эң биринчи мен мектептерге бүт окуучуларга стипендия берем деп ниет кылып, анан кийин уже бир 7 жыл болуп калды буюрса. 7 жыл мурда ошол мектепке барып, 100 окуучуга ошол Түлөкөндө айылда 2 мектеп бар, Сайдиев и Гапарайтиев деген мектеп бар. Ошол 2 мектепке 50 окуучудан 100 окуучуга стипендия берем. Азырга чейин Кудайга шүгүр. Стипендия кандай берилет? Стипендия ар чейрек сайын, ар чейректе ким жакшы окуган болсо, ошолорго ар бирине азыр 500 рубльден стипендия берем. Менин максатым ошол болчу. Мен башында ойлогонмун, Кудайдын ыраазылыгы үчүн бере берейин депчи. Анан кийин ойлодум, башка бир досторго айтсам деле ошондой чоң сооп болот экен бул дагы. Стипендия бергенден дагы мүмкүн мен башка бирөөлөргө стимул берем, башка бирөөлөргө стимул болуп берем. Же башка бирөөлөргө дагы түрткү болом бир жараткандын соопчулугуна элешкенге деп ошентип ойлоп калдым дагы. Анан көп досторума айтып бердим. Ошол көп досторума айтып берип, Москвада иштеген ишкер жигиттер бар, ошолорго дагы айтып, алар азыр мектептерине, өздөрү окуган мектептерге эме берет, стипендия берет, университеттерге стипендия берет кээ бир ишкерлер. Ошолор стипендия берип атып, атасынын атына бир дос айтып калды. Менин атамдын атына стипендия берип атып, мен ушунчалык жүрөгүм менен ушунчалык сүйүнүп, ушунчалык кубанып, мен ушунчалык рахатты эч жерден алган эмес экенмин деп мага келип рахмат айтты да. Чынында, өтө кубанычта болдум, мен дагы сүйүндүм ошондой. Чынында мен дагы бир кичине болсо дагы соопчулук иш кылган экенмин депчи.
Бул демилге бир өзүңүздө эле калбай башка жактарга дагы жайылып атат да. ооба. Өтө сонун. Кыялбек мырза, биз ишкердик туурасында сүйлөшүп атабыз да, миграциядан ишкердикке карай жол депчи. Мен байкап атам, ишкердик кеңейип атат, өзүнүн кулачын жайып атат, жумуш орундары, мекендештерге жардам берип атабыз. Эми меценаттык иш болуп атат да. Меценат дегенде биз бул демилгечи, ал ишин башкаларга жайылткан, жардамын берген, ушундай сиздей активист, кайдыгер эмес адамдарды айтабыз да. Деги эле меценат болгон адам сизге окшоп жыргайт да. Ошол жасаган иштеринен Туура. мындай өзүнө бир кубаныч алат, башкаларга жайылтат. Соопчулук иш да. Соопчулук иш. Мен дагы эң бир сөз айтып кетейин. Соопчулукту, кайрымдуулукту, кайрымдуулук жасаш үчүн бай болуштун кереги жок. Кайрымдуулук жасаш үчүн бул жүрөктөн чыккан каалоо керек. А жүрөктөн чыккан каалоону аны ким берет? Аны бир Кудай берет. Эгер ошондой жүрөктөн чыккан каалоо болсо, сиздин бай болушуңуз же кедей болушуңуздун кереги жок. Шарт эмес. Шарт эмес. Кедей болушуңуз шарт эмес, бай болуш шарт эмес. Сиз эгер чынында жүрөгүңүздөн ошол каалоо чыкса, сиз кайрымдуу боло аласыз. Сонун, аябай сонун. Көпчүлүк ойлошот да, бизде ушундай түшүнүк бар да. Мен бутума турсам, мен бизнесим аябай өнүксө, менде акча көп болсо, анан кайрымдуулук жасайм, анан жардам берем, анан бул иштерди жасайм дегенчи. Демек анын күтүүнүн кереги жок деп атасыз да. Анын күтүштүн кереги жок. Эгер ошол турушуңуз сизге ырахат алып келишсин десеңиз, ошол убакта сиз кайрымдуулук кыла бериңиз. А эгер байыгандан кийин бардыгынын колунан келет, байып анан кийин бутуна тургандан кийин мүмкүн кандай убактар келип калат, сиз кайрымдуулук кыла албай калышыңыз да мүмкүн да. Ошон үчүн кайрымдуулук кылыш үчүн байыштын кереги жок. Шарт эмес байыш. Бай болуш шарт эмес да. Вот эми мен бир притча айтып коеюн. Бир миллиардерден сураган экен да. Сизден дагы бай адам барбы депчи. Андан кийин ооба, менден да бай адам бар деген экен да. Ал ким дегенде, ал аэропортто гезит саткан адам деген экен. Ал кантип аны айтып атасыз десе, себеби мен кембагал учурумда ошол аэропорттон учуп, ошол учуп атканда ошол киши келип мага гезит берди. Бирок кайрымдуулукка берди ошол гезитти. Кийин мен миллиардер болуп, менин атым чыгып, уже дүйнө жүзү мени таанып атканда, кийин мен ошону барып, ошол гезитке барып, ошол кишиге жолукканда, мен айттым, мен азыр миллиардер болдум, бүт баары бар, сен каалаганыңды берейин дегенде, ал киши мага эч нерсенин кереги жок. Но мен болгону ошол маалда сен азыр уже байып алып, анан кийин кайрымдуулук кылып атасың, азыр уже менде деле баары бар деп айтты. Ошондо менин мээме жетти. Мен ошондо менин жүрөгүмө катуу тийди. Көрсө бул адам байыбай туруп кайрымдуулук кылган адам, көрсө бул менден да бай адам экен деп. Ошондо мен түшүндүм, что ал менден да бай адам экен деген экен да, миллиардерчи. Аябай сонун укканым бар. Ооба, чынында ошондой. Кыял мырза, сиз жөн эле ишкердик менен алектенбестен, меценаттык иштерге аралашпастан, мигранттарга жардам берүү илетин болбостон, өзүңүздүн үстүңүздөн дагы иштеген жагыңыз бар экен. Башкаларга мотивация берүү. Биздин көрсөтүүбүз дагы ушул максатты көздөп уюштурулган. Өзү кыйынчылыкты көрүп, жон териси менен кайсы бир кесипти аркаласа, ошол кесиптин баарын көрүп калгандан кийин башкаларга мотивация берсек депчи. Биз билебиз да, азыр эми мен атын атабайын, бирок көпчүлүк жерде жумушу жок болсо деле нааразычылыктар элдин арасында көп сөз эмнеден келип чыгып атат. Өзүндө эч нерсе жок болсо деле адамдарга акыл үйрөтүп, акыл айткандар аябай көбөйдү да. Албетте аларды ээрчибеген өзүнчө да катмары бар. Ошол эле убакта биз калкка туура маалымат жеткирүү вазыйпабыз жана туура маалыматты жеткирүү милдетибиз деп билебиз да. Кыял мырза, жогорудагы сиз менен сүйлөшүп отурган сонун баарылашуудан мен эмнени баса белгилеп кетейин деп атам. Мотивацияны бериш үчүн адамга
өзүңдөгү болгон нерсени жеткирүү бул өтө сонун да. ооба. Анда сизден ушул бүгүнкү сонун подкасттын алкагында мотивация болсун биздин көрүүчүлөргө. Аракет кылайлы. Сонун подкаст атагандай чынында сонун экен. Мен дагы сонун сөздөрдү жараткан буюруп, сиз менен дагы ушул жерде баарлашып атабыз подкастта. Москвада сонун подкаст үчүн сонун сөздөрдү айтканга аракет кылайын. Адам баласы эң биринчи сонун жашош үчүн эң биринчи чын жүрөктөн жаратканга ишениш керек. Чын жүрөктөн жаратканга ишенгенден кийин анан өзүнө ишениш керек. Эгер өзүнө ишенбесе, ал адамга башка адамдар ишенбейт. Эң биринчи жаратканга ишениш керек, өзүнө ишениш керек. Анан анан кийин калган жумуштар өзү эле болуп кетет да. Анан кийин адамдын эң биринчи ойлору таза болуш керек. Ар дайым оюн тазартып жүрүш керек. Жашоодогу негизги бул секрет, адам оюн тазалап жүрсө, ар бир жашоосу акырындап жакшы болот. Мисалы, көп адамдар эртең менен турганда, кээ бир жаман сөздөрдү укканда ойлору бузулуп, жаман нерселерге ойлонуп кетиши мүмкүн да. Мен адам баласына адамдарга айтат элем, ар дайым оюңар таза болсо, ой бул жашоо, кыял бул жашоо. Ойлонуп, адамдын адам менен айырмасы неде? Адамдын адам менен айырмасы мээсинде. Телефондордун деле памяттары менен айырмаланып атпайбы? Адамдын деле айырмасы ошондо, мээсинде. Эгер ким көп окуп, ким көп көрүп, ким ааламды көп көрүп, дүйнө таанымы кенен адамдардын ички руханий байлыгы ар дайым бай болгон адамдардын жашоосу жеңил болот да. Мен ойлойт элем, ар бир адамдын ички руханий байлыгы, ички дүйнөсү, руханий байлыгы кенен болсо, ал адам эч кимге жамандык кылбайт, эч кимге жаман ойлобойт деп мен ошентип ойлойм да ар дайымчы. Чынында сиз айтып атпайсызбы, көп адамдар азыр бизнес коучтор, бизнес тренерлер чынында көбөйүп кетти деп атасыз. Алар дагы акылына жараша бизнес тренер болушу мүмкүн, акылына жараша бир нерселерди айтып бериши мүмкүн. Любой нерседен алардан дагы биз жакшы нерсе алышыбыз керек да. Любой жаман нерседен дагы жакшы нерсе алсак болот да. Мисалы, все к лучшему деп коет го. Ошентип жашашыбыз керек да. Ойлорубузду тазартып, ниеттерибизди тазартып жашай берсек, акырындап жашообуз жакшы, жеңил болот и сонун болот. Сонун. Биз айтабыз да, азыр негатив, эми такталбаган, толук ар кандай маалымат менен жашап атабыз да. Маалыматсыз каякта дейсиз, эми өзүңүз азыр жер шарында баарында эле ушундай болуп атат. Бирок ошол убакта биз мисалы журналисттер көбүнчө айтабыз да, маалыматтарды мындай тандап, тамакты кандай тандап жейсиз, маалыматты деле ошондой тандап алгыла депчи. Бирок аракет кылабыз, бирок ошол эле убакта элдер азыр көбүнчө ушул сүңгүп эле негативге кирип кетип атат да. Ушул жаатта жогоруда айттыңыз, бир топ өзүңүздүн кеңештериңизди берип атасыз. Сизди социалдык ушул тармактардан дагы издеп көрдүм да, кызыгып, анан сиздин жашооңузда өзү жасаган иштериңиздерден мындай кубаныч, жыргал, сонун нерселерди алып, социалдык тармактарда деле ушу жашооңуз жакындарыңызга жардам берип, жакындарыңызды чет өлкөлөргө чейин алып чыгып, жасаган иштериңиздин баары деле ушундай экен да. Бул аябай сонун, жакшы нерсе, албетте. Жашоону жеңилдетиш үчүн, жашоону сонун кылыш үчүн эмне кылыш керек, Кыялбек мырза? Жашоону сонун кылыш үчүн дагы бир совет, дагы бир кеңеш, кайрымдуулук көп кылыш керек. Канчалык көп кайрымдуулук кылган сайын жараткан ошол сизге береке бергенине мен ишендим. Канчалык кайрымдуулук көп кылган сайын
жараткан сизге дагы көп берекелерин, өзүнүн рызкысын көп кыларына мен ишендим. Себеби көп молдолор, кийинче дин аалымдары көп айтат го, кайрымдуулук кылгыла депчи. Чынында көп кайрымдуулук кылышыбыз керек экен. Кайрымдуулукта эң негизги жашоонун секрети жатат. Анан кийин сиз айтып өткөндөй, бул жашоонун дагы бир секретин айтып коеюн. Жашоонун дагы бир секрети, эгер сен душманыңа жакшылык кыла алсаң, душманыңа жакшылык каалай алсаң, ал жакшылык сенде болот дейт. Эгер душманыңа жамандык кааласаң дагы, ал жамандык сенде болот дейт да. Ошон үчүн биз даже душманыбызды дагы сүйүп, душманыбызга дагы жакшылык каалайган болсок, анда жараткан биздин жүрөгүбүздү ачып, чынында биздин жүрөгүбүздү тазалаган болот экен да. Ошон үчүн биз даже душман адамдарыбызга дагы жакшылык кааласак, жашообуз жеңил болот, жашообуз ушунчалык сонун жашоого айланат да. Өтө сонун, Кыялбек мырза, мен баамдап турсам, сиздин душманыңыз дагы жок экен, сиздин таарынган адамыңыз дагы жок экен. Туура. Анда кайгырганда эмне кыласыз анда? Мен чынында мен көп деле кайгырбайм. Кайгырган убактар, өзүмү мен акыркы 10 жылдын ичинде өзүм тарбияладым. Өзүм ушунчалык көп китептерди окуп, мотивационный көп нерселерди көрүп, катуу ушундай сонун китептерди окуп, өзүм тарбиялап, мен жүрөгүмө кайгыны алып кирбейин деп кайгырбаганга аракет кылам. Ар дайым кайгырбаганга аракет кылам. Кээде пендечилик болуп калат, кээде кайгырган учурлар болуп калышы мүмкүн, бирок ошондон тез чыкканга аракет кылам. Кайгыны жүрөккө сактап калуу, анан кечке кармап калуу, ичте кайгыга, капага батуу, бул ден соолукка зыян деп айтат элем да. Таарыныч туурасында дагы сүйлөшсөк, анткени бул Да. темага сиздин бир өзгөчө мындай бир көз карашыңыз бар экенин баамдап атам да. Таарыныч бул оору да. Эгер бирөөгө таарынып жүрө берсең, ал жүрөгүңдө бир нерсе жүргөндөй, бир нерсе өйгөндөй болуп эсептелет да, ал нерсе. Болот да, ар бир адамда болот ал нерсечи. Ошон үчүн мен эч кимге таарынбайм. Себеби эмнеге мен бирөөгө таарынышым керек? Ал ким мага таарынгандай? Мисалы, апама таарынамбы, атама таарынамбы, же бир тууганыңа таарынасың? Эмнеге таарынышың керек? Таарыныштын кереги жок. Деп таарынганын ордуна барып туруп, мондой деп айтып койгон жакшы. Жүрөгүң жеңилдеп калат. Таарынбаш керек эч кимге. Мен айтам, эч кимге таарыныштын кереги жок. Эч кимге капа болуштун кереги жок. Просто жашоодо ырахат алып жашаш керек. Всё. Калган жашоо, калган нерселер көп эле болуп атпайбы? Вот ушундай. Анда ушул сапаттарды алып келгенден кийин кечиримдүүсүз да. Кечирим сунуу сиз үчүн оңойбу? Өтө оңой мен үчүн. Мен любой нерсени тез кечирем. Капа болбойм. Эгер бирөө жаман нерсе кылып койсо, ал эми может мен ойлойм, мүмкүн туура эмес, ойлоп калды, ошон үчүн мага ушундай сөз айтты же эме кылып калды депчи. Мени бирөө же издевать эте турган же басынта турган сөз айтса деле, мүмкүн ал мени түшүнбөй калды, туура эмес түшүнүп калды деп ошондой ойлорго Бурганга аракет кыласыз, Бурганга аракет кылам да. Мен ушундай. Ооба, мен байкап атам, жашоону баягы татаалдаштырып эле кыйынчылыкты, көйгөйлөрдү, баардык кыйынчылыкты адам баласы өзүбүздүн башыбызга өзүбүз эле үйүп алат турбайбызбы? Бирок ошол эле убакта бул нерселер оңой көрүнгөнү менен бул көп жылдык эмгек. Мен баамдаганда бир 10 жылдан бери өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп, анан кийинки жыйынтык келип чыгып атат да. Ооба. Өтө сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздердин назарыңыздарды ушул биздин алгачкы Москва шаарында тартылып жаткан сонун подкастта бүгүн сиздер менен ушул миграциядан жеке ишкердикке карай
жолду узак жолду басып өткөн жеке ишкер ушул биздин мекендешибиз Кыялбек мырза менен сүйлөшүп атабыз. Сонун подкасттын эң негизги максаты дагы ушул жашоону сонун кылуу, ага чейинки маселелер, ага чейинки көйгөйлөр, ага чейинки көз жаштар, мына ушулар туурасында сүйлөшүп атабыз. Биз подкасттын жыйынтыгында дагы эң жакшы суроолорубуз бар. Жогоруда айттык, өзүңүздүн башыңыздан өткөргөн күндөргө таянып, жашоону кантип өзгөртсөңүз болот? Деги эле сонун жашаш үчүн эмне кылыш керек? Мына ушулардын баары Кыялбек мырзанын өзүнүн көп жылдык эмгеги жана өзүнүн басып өткөн иш тажрыйбасы, жолу, башкалар менен болгон мамилеси аркылуу бүгүнкү жыйынтык деп билсек болот. Кыялбек мырза, подкасттын аягында биз ушул салтка айландыргандай эле өзүңүздүн жашооңузду сонун кылдыңыз. Эми келиңиз, башкалардын дагы жашоосун сонун кылыңыз деген дебиз бар да. Ооба. Ушул дебизди сиз баштап койгон экенсиз да эч ак эле. Бүгүн эми сиз менен кеңири сүйлөшүп отуруп, мен өзүм дагы күбө болуп атам. Андан кийин дагы кантип улантасыз эми башкалардын дагы жашоосун сонун кылыш үчүн? Ооба, азыркы Кудайга шүгүр, жаратканга чексиз рахмат, шүгүрлүктөр болсун. Ушунчалык жашоо берди, ушунчалык жакшылык берди, ден соолук берди, амандык берди. Мен акыркы убактарда ошол мен өзүм инвестиция менен иштеп келип атам азыр. Азыркы Москвадабы, башка бир өлкөдөбү, кайсыл бир эгер бизнес проектлер менен бизге кайрыла турган болсо, биз бизнес проектлерди, бизнес пландарын карап туруп, биз ошолго инвестиция кылам. Мен инвестиция кылып атам да азыркы убактардачы. Азыр акыркы убактарда көбүнчө инвестиция менен иштеп калдым. Кудайга шүгүр, бизнестер бар, Кудайга шүгүр. Азыркы тапта бизде Москвада Форсаж деген таксопарк бар. Форсаж деген таксопаркта Кудайга шүгүр кыргыз балдар, миңдеген кыргыз балдар жана кыздар дагы иштейт бизде. Кыргыз эжелер иштейт, кыргыз кыздар иштейт. Ошол Яндексте подключение, Яндекс менен чогуу иштешебиз. Ошол Форсаж таксопаркы. Анан акыркы убактарда биз эми ошол таксопарк ачылгандан бери Кудайга шүгүр көп бизде иштеген таксисттер Кыргызстандан үй алышты, бул жерден машиналарды алышты. Жашоосун жакшы жака оңдоп атышат да. Кудайга шүгүр жакшы. Андан кийин ошол жашоону жакшыртуу үчүн дагы мен бизде кээде бул жерде форум болуп турат, бизнес тренингтер болуп турат. Анан бул жерде Москвада жеке ишкерлердин ассоциациясы бар. Бул жакта МАП деп коебуз. Эл аралык ишкерлер ассоциациясы. Эл аралык ишкерлер ассоциациясы менен чогуу ал жерде кыздар бар, жигиттер бар. Алар менен чогуу көп МАПта, эл аралык ишкерлер ассоциациясындагы жигиттер дагы ушунчалык бул жерде кыйналган мигранттарга жардам берген жигиттер, кыздар, бизнесмен балдар бар. Көптөгөн өздөрүнүн ресторандары, медцентрлери, таксопарктары дагы көп өздөрүнүн бизнес тармактары көп да балдардын. Алар дагы азыр убакта биз менен чогуу эле алар дагы ушунчалык чоң мотивация берип, миграция менен келген мигранттарга жардам берип, ушинтип чоң жумуштарды Москвада аткарып атабыз, Кудайга шүгүр. Ушундай жумуштарды аткарып атабыз азыр. Вот. Эми меники ошол таксопарк боюнча дагы айтып өтөйүн. Анан таксопарк боюнча айтып өтсөм, бизде ошол миңдеген балдар таксопаркта иштейт. Ар дайым кайрымдуулук кылышат балдар. Ар айда биз өзүбүз кой союп, кан чыгарып, Кудайдын ыраазылыгы үчүн кан чыгарып турабыз. Таксопаркта иштеген балдарга ким көп иштеген болсо, ким кандай жетишкендер болсо, таксопарктын атынан путевкалар, Омурага путевка ойнотобуз, Турцияга, Анталияга путевка ойнотуп, анан кийин бир 20-30 алдыңкы балдарга акчалай белектерди беребиз. Ошентип мотивационный эмелер менен жакшы дем күч берип турабыз да, мотивация берип ушундай таксопаркта иштеген жигиттерге.
ушундай. Анан кийин дагы бизнес, менде хостел бизнеси бар, тоже гостиничный бизнес деп коет. Мен андай баягындай гостиница эмес, бирок бул хостел. Бул жерде бир комнатада 5-тен 6-дан 7-ден строительный стройкада иштеген, дагы бир эмелерде, дагы бир башка бир кызматтарда иштеген ошондой адамдар үчүн хостел тармагында иштетем да. Вот ошондой. Анан кийин парфюмерный магазиндерибиз бар, Кудайга шүгүр. Анан вот дагы бир көп тармактуу бизнестер бар, Кудайга шүгүр. Анан кыргыз туугандар, кыргыз жигиттер, кыздар, эгер инвестиционный проекттер болсо, эгер бизнес проекттери болсо, кайрылса болот, инвестиция салабыз. Вот, чогуу буйруса бири-бирибизге сонун жашоо тартуулайбыз. Аябай сонун. Кыял мырза, бул сиздин басып өткөн жолуңуз, сиздин жасаган иштериңиз өзүнчө биздин жалпы эле мекендештерге дем күч берип, алардын жашоосун жакшы жака, сонун жашоого багытталган экен. Мындан кийин дагы улана берсин. Бул демилгелер, бул иш аракеттердин баары күч алсын. Сиздин аткарган иштериңиз кенен кулачын жайып, сонун жашоого багытталган жашоо улана берсин. Сонун подкастты биз Москвадан тартып атабыз. Анда эмесе акыркы жыйынтыкталуучу сөз дагы өзүңүздөн болсун. Акыркы жыйынтыкталуучу сөз сиздерге, сонун подкастка силерге, ишиңиздерге ийгилик. Сонун подкастыңар ар дайым аягына чейин сонун болсун. Ден соолукта болуңуздар. Ийгилик айтам, жакшылыктар болсун ар дайым. Рахмат. Чоң рахмат сизге дагы. Биздин берүүбүздүн бүгүнкү алгачкы коногу болдуңуз. Болгондо дагы биз Москва шаарынан тартып атабыз бул тартымды. Сонун подкастка дагы чындыгында ак жол ийгиликтерди каалап өтөйлү. Рахмат. Жана Кыялбек мырза, сизге дагы ишиңизге ийгилик. Ушул демиңизден жазбай, башкаларга мотивация берип, биздин жалпы мекендештерди колдоп, ар дайым ушул демилгелериңизди кулачын дагы кенен жайып, өлкөгө бардыкка таанытып, ушул демилгелериңизди уланта бериңиз. Рахмат сизге. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сонун подкасттын бүгүнкү берүүсү мен башында айтып кеткендей эле Москва шаарында биздин мекендешибиз, жеке ишкер меценат Кыялбек Калбаев мырза менен болду. Бүгүнкү берүүбүздө өзүңүздөрдөй эле маалымат толук болду окшойт. Чындыгында өзүнүн басып өткөн жолу, ишкердиги, кайсы бир кесиптин ээси болсо, ал өзүнүн мотивациясын кантип берет жана ошондой эле өзү кандай дем берет, дух берет жана сонун сөздөрдү кантип айтат. Бүгүн сиздер менен чогуу күбө болдуңуздар. Подкасттын мындан кийинки берүүлөрү дагы сиздер менен чогуу биргеликте болмокчу. Подкасттын бүгүнкү эң алгачкы тартымын мен сиздер менен алып бардым. Аты жөнүм Гүлжан Ажиматова. Кийинки эфирлерден сиз менен жүз көрүшөлү. Аман болуңуздар. Жашооңуздардын баары сонун болсун.